Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah Teala'ga sansız maqtalar bolsun. Isminin bizde özünün kudreti menen jaratkan, jaşatkan, rızkı bergen. Biz muhtaç bolgon nerselerden bardığın teң isminin bizge berip turgan zat. Eç kaçan bizi unutpay, ar dayım bizi estep. Kiçine biz Allah Teala'nı unutup kalganda özüne jakındatıp, kıyınçılıklarda berip. Oşenti ar dayım özünün pendesinin paydasını oylogon, бүткүл alamlardın, iki dünyanın padişası. Allah Teala'ga ar dayım alkışlar bolsun, maqtalar bolsun. Allah Teala'nın en ele süyüktü pendesi, avalkı jana akırkı adam zattın en asılı süyüktü paygambarımız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah Teala'nın rahmatı jana salavatı bolsun. Hakikatta Allah Teala'ga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin jaşosu öte jagat. Allah Teala Peygamber aleyhisselam'ın jaşosundan razı bolgon. Peygamber aleyhisselam jaşaganda jaşoonu har bir pendesinden Allah Teala talap kılады. Peygamber aleyhisselam jaşaganday, amal kılganday, Peygamberga okşop jaşo ismenen bizden baktılılığımız. Gündördün birinde Umar radiyallahu anhu geldi. Alar eç kaçan jalgan söylөгөн эмес, чындыкты гана айткан да. Пайгамбар алейхисаламга келип, мен сизди акыйкатта бүт бардык адамдардан жакшы көрөм. Өзүмдөн жакындардан дагы, аял, бала чака, ата эне, тууган урук, кыскасы сизден мага жакын адам жок, сүйкүмдүү адам жок деди. Алланын затына касам ичем. Сиз мага бардыгынан артыксыз. Бирок жакшылап ойлонуп көрсөм, өзүмдөн артык эмес экенсиз деди. Мен сизден караганда өзүмдү көбүрөөк жакшы көрөт экенмин. Мен өзүмдү көбүрөөк ойлойт экенмин. Дегенде Пайгамбар алейхисалам карап туруп Умар радиаллаху анхуну сенин ыйманың толук болгон жок Умар. Сен ыйманыңды толукташың керек деди. Бир маалда ойлонуп, кайгыга батып, башы катып, кайра Пайгамбар алейхисаламга келип, "О Аллахтын элчиси, мен тыянак чыгардым. Акыйкатта сиз мага өзүмдөн дагы артык экенсиз. Эгер сиз болбогондо мен ким болот элем?" дейт да. Эгер сиз болбогондо мен кантип намаз окуйт элем, орозо кармайт элем, садака берет элем, жакшы иштерди кылып, мен кантип Аллах Тааланы тааныйт элем эгерде сиз болбогондо. Ошондуктан мен сизди өзүмдүн затымдан дагы жакшы көрөм дегенде, Пайгамбар алейхисалам жылмайып, "Умар, ал-ан, азыр сенин ыйманың толук болду" дейт да. Ушул жерде олтурган бардык адамдар Аллах Тааланы сүйгөн адамдар, Аллах Тааланы жакшы көргөн адамдар, Аллах Тааланы тааныган адамдар олтурат ушул жердечи. Биздин ыйманыбыз Пайгамбар алейхисаламды жакшы көрмөйүн эч качан толук болбойт. Силердин бириңердин дагы ыйманыңар толук болбойт. Качанга чейин мен силерге ахабба илейхи мин валидихи ва валадихи ван наси ажмаин. Бүткүл адамдардан, ата-энесинен, бала чакасынан, бүткүл адамзаттан артык болмойын, ал инсандын ыйманы толук болбойт, ыйманы кемчиликтүү болот дейт да. Ыйман толук болмойын, инсан толук ийгиликке, хидаятка жете албайт, толук бактылуулукка жете албайт. Аллах Таала бул дүйнөнүн жана акыреттин бактылуулугун шарт кылган ыйманга. Ыйманың бекем болот, Аллах Таала кабыл кылат, анан Аллах Таала сени ыраазы болуп бактылуу кылат. Болбосо Аллах Тааланын алдына эч нерсе каралбайт да. Ыймандан башка эч нерсеге Аллах Таала маани бербейт. Ошондуктан биз ыйманыбызды толукташыбыз керек, урматтуу бир тууган. Аллах Таала бизге Пайгамбар алейхисаламга ергешкиле, эмнени силерге алып келген болсо, ошону толук кармагыла, алгыла ошону. Эмнеден тыйган болсо, тыйылгыла ошондон деди. Эмнеге ушуну кылса болбойбу дебесен, толук тыйылгыла. Аллах Тааланын буйругу болчу. Силер Мухаммад алейхисаламды үлгү тутуп жашагыла дейт. Өрнөк силерге ошол. Ошол Мухаммад алейхисаламга окшосоңор мен силерден ыраазы болом дейт. Биз Пайгамбар алейхисаламдан үлгү алабыз, Пайгамбар алейхисаламга окшойбуз, колдон келишинче бизден аракет, анан Аллах Таала берекет берет анан. Пайгамбар алейхисаламга сизди окшотуп коет, сиздин жашооңузду оңдоп коет, Аллах Таала сизден ыраазы болот. Сизди сахабаларды бейиштик кылгандай, Аллах Таала бизди дагы сизди дагы бактылуу кылып коет. Бизге эң негизгиси бул пайгамбарыбыздын жашоосу туугандар. Үлгү, өрнөк, бизге сабак,
Пайгамбар алейхисаламдын жашоосу бизге тынчтык, бейпилдик, береке, Алланын жардамын, бейиштин Фирдаус төрүн Пайгамбар алейхисаламдын жашоосу гана арнай алат. Башка эч кимси менен бизге ал ийгиликти арнай албайт. Ошондуктан Пайгамбар алейхисалам бардыгыбызга артык болуш керек. Аллах Таала айтат, пайгамбар силерге өз жаныңардан асыл, силер өз жаныңардан дагы пайгамбарды көбүрөөк жакшы көргүлө. Анын жубайлары силердин энеңер болот дейт. Даражасы бийик пайгамбар алейхисаламдын. Бүткүл пайгамбарлардын устазы. Мына ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга эргешкиле деп Аллах Таала өкүм берди. Эми биз пайгамбарыбызга толук эргешип жашайбыз да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга биздин сырткы жашообуздагы, ички жан дүйнөбүздагы biz erте menен kechke чейин, төрөлгөндөн өлгөнгө чейин биздин ар бир убактыбыз пайгамбар алейхисаламга окшошсо, ошондо биз бактылуубуз. Ошондо Алла бизден ыраазы. Ошол нерсени талап кылып атат ар бир пендесинен Аллах Таала. Пайгамбар алейхисаламга окшогула, пайгамбарга жардамчы болгула, пайгамбарга эргешкиле, пайгамбарга моюн сунгула, пайгамбарды сүйгүлө, махаббат кылгыла, ошондо мен силерди сүйөм деп атат Аллах Таала. Өзүнүн сүйүүсүн, ыраазылыгын пайгамбарыбызга убада кылып койду. Пайгамбарга эргешсеңер мени жакшы көргөнүңөр анык дейт. Мен сенден ыраазымын дейт. Пайгамбарга эргешпесең сен жалганчы болуп каласың Аллахтын алдындачы. Аллах Таала кабыл кылбайт сиз менен биздин жакшы көрүүбүздү. Аллах Таала сиз менен биздин Аллах Тааланын сүйүүбүздү кабыл кылбайт пайгамбарды жакшы көрмөйүн, эргешмейин. Ошондуктан баардыгыбыз тең пайгамбар алейхисаламга толук эргешкенге ниет кылабызбы? Пайгамбарыбызга эргеш үчүн биз аны таанышыбыз керек. Ким ал? Ал бизге кандай жакшылыктарды кылган? Ал кандай адам ал? Ал биз үчүн канча көз жаш төккөн? Биз үчүн канча ыйлаган? Биз үчүн канча Аллах Тааланын рахметін дуа кылып тилеген? Бизге кыйналып атып, түкүрүктөр бетине тийип атып, жаман сөздөрдүн жаманын угуп жатып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жүзүнө, мубарак жүзүнө топурактарды элдер чачып жатып, кыскасы пайгамбар алейхисалам өзүнүн жанын курбан кылып бизге динди жеткирген. Пайгамбардын курбанчылыгын өмүр баянын окуу менен сен пайгамбар алейхисаламга окшошо баштайсың. Пайгамбарыбызга болгон сүйүү махаббат артат. Биз бардыгыбыз пайгамбарыбызды эң жогорку деңгээлде таанышыбыз керек да. Хасан бин Сабит деген сахаба болгон пайгамбар алейхисаламдын жашоо таржымалын баяндап ырсаптары менен бир ырсабында айтат: "О Аллахтын элчиси, сизден сулуу затты мен көргөн эмесмин" дейт. Сиздей сулуу затты эч бир эне төрөгөн эмес дейт. Siz бүт айыптан, кемчиликтен таза болуп жаралгансыз. Кудду меле өзүңүз заказ кылгандай, өзүңүз сунуш кылгандай жаралгансыз. Сиздин сулуулугуңузда, сиздин улуулугуңузда, сиздин кадыр баркыңызда эч кандай шек күмөн жок деп пайгамбар алейхисаламды бизге тааныштырат эле да. Биз пайгамбар алейхисаламдын жакшылыктарын сиз менен биз көп айтуу менен, пайгамбар алейхисаламдын өмүр баянын, жашоо, кулк мүнөз, жүрүш турушун көп окуу менен, угуу менен пайгамбарыбызга болгон сүйүү артат туугандар. Биз пайгамбарыбызды жакшы көрөйлү, жүрөктөн жакшы көрөйлү. Баарыбыз тең. Аллах Таала кээде пайгамбарыбызга боору оруган. Куранда Аллах Таала айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ма анзална алейкал Кур'ана литашқа." Ey сүйүктүү пайгамбарым, seni kıynaş üçün men Kur'an'da çürgön emesmin mi? Namazda turup Kur'an okuyuverip butları şişip ketetele dönpeyipçi. Sen ancalık özünü kıynava dep paygambarımızga boğuru orada Allah Teala. Bir adam gelip ben Müslüman bolsam toğdağı koylardı berezin mi mağa degende 2 tonun koktusundağı koylardı berem dedi. Müslüman boldu berdi. Peygamber aleyhisselam'a Allah Teala aytып atat. Sen ortalık tutanda, bir surasıyla barın berip salba. Ortalık tutanda, bereşendilik jakşı dese, biroq ortalık tutanda. Peygamber aleyhisselamdı bereşendiliğinin içinde Peygamber aleyhisselamdı ayap atat. Peygamber aleyhisselam elder Müslüman bolboy koygonda ilay verip, Abu Talib babası dünyeden öttü. Kança adamlar közünün tiri gezinde imansız, kapır olup Allah'ını tanıvay ötüp atkanda, ahiretten kavarı yok, jaşonu maksatını bilbey ötüp atkanda, Peygamberimiz ilay verip gözleri şişip gitti, kızarıp gitti. Oşonda Allah Teala aytып atat.
La'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Eldir musulman bolmay koysa sen özüңdü kaygının, kүйүттүн, кыйынчылыгында sen özüңdü canыңды кыясыңбы дейт да. Namaz okuda, bereşendillik kılıda, jana ellerge jakşılık kaalooda Peygamber aleyhisselamды toktotуп atat, boldu deyt. Bирок bir nersege gelgende Allah Taala dagы önдөп жатат da. Dagы kızıktırıp жатат. Al kayсы nerse? Al barыбыздан talap kılıngan nerse da. Al жалгыз nerse Allah'a jaga turgan. İnneke la'ala hulukin azim. Ey Muhammed aleyhisselam senin kuluk münöz жоқ та өзі deydi Allah Taala. Senin kuluk münözün ayabay son. Kuluk münözün tuğ çokusundasın. Sen dagı kuluk münözüngdü dagı jogorlat deydi da. Kıyamat günü жакшы kuluk münöz tarazага koyulganda ançalık salmakta hiçbir amal bolбойт экен тугандар. Siz menen biz Peygamber aleyhisselamga kuluk münözübüzdü okşotup Peygamber aleyhisselam jaşaganda jaşamayın. Siz menen bizdin jaşoobuz ibadat dagı bolбойт da. Peygamberge okşosoň jegen tamagındagy ibadat bolat. Peygamberge okşosoň taң atkança uктасаң da uktagaның sooп bolat. Peygamberge okşosoň жылмайганың dagы, үй бүлө бала чакаң менен сүйлөшкөнүң dagы, досторго, таанычтарга, алыс жакындарга мамиле кылганың dagы, соода сатык бизнес дүйнөң dagы sooп болот керек болсочу. Bir gana talap Peygamberimize okşaşın gerek. Peygamberin sünneti kanday oşoğa ergeşişimiz gerek. Peygamber aleyhisselamды çın yürekten jakşı görөбүз mü? Atabızdan çok jakşılık kılgan Peygamber aleyhisselam. Bizdi batkaktan çıkargan oşol Allah'ın elçisi bizdi. Bizdi күнөөлөрдүн, жамандыгынан куткарган ошол Peygamber aleyhisselam. Bizdi kapırlıktan kutkarıp taza, ak dinde alıp kelgen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Emi biz Peygamberimizga толугу менен эргешели. Peygamberimizдің bir sünnetini ayta keteli. Peygamber aleyhisselam тазалыкка өзгөчө көңүл бурганда. Өзүнүн тазалыгына, ошондой эле башкалардын тазалыгына, коомчулуктун тазалыгына, жолдун тазалыгына, элдин тазалыгына, жүрөктүн тазалыгына Peygamberimiz өтө маани берген да. Биз дагы ушул нерсеге көбүрөөк басым жасайлы. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem жатарда мисвак кылат эле. Түндө турса оозун мисвак менен тазалайт эле. Эртең менен турганда дагы, намаздарда дагы, бошоп калса мисвак, өмүрүнүн аягында мисвак кылып жатып жаны берилди да. Айша апабыздын кучагында. Эми элестетиңиз, өзүнүн тишинин, оозунун тазалыгына ушунчалык көңүл бурган Аллахтын элчиси жүрөктүн тазалыгына канчалык көңүл бурду экен? Özünün süyüklü balasına ayıt odat. Anas dedi. Süyüklü oğlum. Sen atanın oruna atamın men sağa. Enenin oruna enemin men sağa. 10 yılın içinde bir daca olup Peygamberimiz uf degen emez. Emnege kıldın, emnege kılmadın degen emez. Peygamberimizin kulkun özgöçe bolganda. Aytıp büt albaysın da. Bire ursa aytat ele taqdirda жазылган болот ал. Anası жөн койгулачы, anası жөн койгулачы. Al anası деле боло турган нерсе ал, Аллахтын каалоосу ал. Anasını кыйнабагылачы дейт эле да. Ошол ана сахабага айтып атат, эртең менен кечинде сен жүрөгүңдү таза алсаң, бир да адамга жүрөктөн кек кылбай, шек кылбай, бугуз, адават, жек көрүү, душмандык, ачкөздүк, жамандык каалоо, ошондой кылбай жүрөгүңдү таза ала алсаң, ошондой кылчы менин сүйүктүү уулум. Бул менин сүннөтүм, бул тазалык. Бул залика мин суннати, бул менин улуу сүннөтүм. Жүрөктү тазалагылачы дейт Пайгамбар алейхисалам. Жүрөктү тазалагыла. Ошол улуу сүннөтүмдү тирилткен болсоңор, мени менен бейиште бирге болосуңар дейт. Пайгамбар алейхисалам бейиште бирге болсоң, бул бейиштен да кымбат экен. Пайгамбарга жолугуу, пайгамбар менен учурашуу, пайгамбардын жанында болуу бейиштен дагы кымбат экен бул туугандар. Бейиштен дагы баасы улуу экен. Пайгамбар алейхисаламды биз чын жүрөктөн жакшы көрсө, кыямат күнү кимди жакшы көрсө ошо менен бирге тирилет дейт. Сиз пайгамбарды жакшы көрөсүзбү? Пайгамбардын сүннөтүнө эргешесизби? Кыямат күнү пайгамбарыбыз менен бирге тирилесиз да. Ошол пайгамбарыбыз жүрөктүн тазалыгына өзгөчө көңүл бурган. Жүрөктүн тазалыгына көңүл бурсаңыз, бардыгы сизден ыраазы. Бардыгынан сиз ыраасыз да. Жүрөктөн тазалап, күнүгө эртең менен кеч жүрөктү тазалап турушубуз керек. Кечирип турушубуз керек. Тарынбашыбыз керек тез-тез. Капаланбашыбыз керек, кек сактабашыбыз керек. Бул таптакыр туура келбейт бул бейиштик адамдаргачы. Бул адам бейишке барышы кыйын жүрөгүн тазаламайын. Жүрөктү тазалайбызбы? Денебиздичи, кийимдерибиздичи, үйүбүздүчү. Эшигин көрүп төрүнөт дейт го.
Көчөлөрүбүздүчү пайгамбардын сүннөтүн тирилтели туугандар. Абу Саид Худри радиаллаху анху айтат, пайгамбар алейхиссалам айтты: "Иякумал жулуса фит турукат." Силер жолдордо отуруудан сактангыла. Жолдо отуруу жакшы эмес деди. Көчөлөрдө отуруп алып, чогулуп алып, таптакыр бул, туура келбейт, бул силерге жарашпайт деди. Мусулмандарга, ыймандууларга жарашпайт бул деди. Сахабалар айтышты: "О Аллахтын элчиси, биз муктаж болуп калабыз. Биз айга аргасыздан отуруш керек болуп калат. Бир жолдо иштерибиз чыгып калат, бирөө менен жолугуп калабыз. Эм талада, көчөдө, үй жок, отуруп калыш керек болот кээде." Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Эгерде отурам десеңер, анда жолдун акысын бергиле" деди. Сахабалар сурашты: "Жолдун акысы эмне?" дегенде пайгамбар алейхиссалам 5 нерсени айтты. Годдул басор, көзүңдү сакта деди. Көздү сакта деди. Каффул аза, бирөөгө дагы зыянын тийбесин деди. Экинчиси. Радду салам, салам берсе алик ал деди. Аламру бил ма'руф, элдерди жакшылыкка чакыр, жакшылыкка, мешитке, намазга, бактылуулукка, динге, Аллага. Жана ва нахю анил мункар, 5-инчиси жамандыктан тый деди. Элдер жаман иш кылып жаткан болсо ошолорду тос деди. Ушул жолдун акысын сиз менен биз пайгамбар алейхиссаламдын сүннөтү деп аткара турган болсок, бул амалдардын ар бири бизди бейишке алып барат да. Биринчиси көздү сактоо. Көздү сактабаган инсан бейишке кириши өтө кыйын да. Жүрөк курулат 4 канал менен, бузулат ошолор менен. Көз, кулак, тил, ой, акыл. Ушул 4 нерсе аркылуу, информация аркылуу жүрөккө таза булак кирет. Эгерде көзүң оңол болсо, жүрөк бузулат. Тилиң оңол болсо, жүрөк бузулат. Кулагың оңол болсо, жаман сөздөрдү уга берсең, ушактарды, жалаларды, жалган маалыматтарды тактабай туруп, жүрөк бузулат. Отуруп алып арам нерсени ойлой берсең, жүрөк бузулат, кирдейт. А жүрөк саламат болмойн адам бейишке кирбейт. Аллах Таала ал жүрөктөрдү тозокко жараткан да. Тазаланмайын кирбейт. Качан тазаланат, аппак болот, ошондо периштелер кабыл кылат. Болбосо бейиштин кароочусу Ризван таптакыр киргизбейт. Ошон үчүн сиз менен биз жолдун биринчи акысы көздү сактоо экен. Көздү сактайбызбы иншалла? Кимден сактайбыз? Намахрамдардан. Нике кылуу бизге дурус болгон адамдардан көзүбүздү сактайбыз. Аллах Куранда айтып атат: пайгамбар, айтыңыз ыймандууларга, "Куллил муъминина ягудду мин абсарихим", көздөрүн сактасын деп айтыңыз дейт да. Ыймандууларга айтыңыз дейт. Аялдарга да айтыңыз дейт. Меккеде 2 бала болот. Бир туугандар, Куран жаттаган, өтө кары, кыраты сонун келишкен, бирок дүйнөдөн өтүп атканда келмеси өтөт бирөөсүчү. Атасына айтат, өлүм алдына жатат, ооруп жатат, текшедеги Куранды бериңизчи. Колуна кармаганда, "Ата, мен бул китепке ишенбейм" деди. Бул китеп жөн эле бирөөнүн сөзү деди. Капыр болду дагы, дүйнөдөн өтүп кетти. Атасы ыйлап атат. Бир канча күндөн кийин кичинекей баласы дагы өлүм алдына жатып калды да. Атасына айтты, "Текшедеги Куранды бериңизчи" деген. Атасы коруп кетти, жүрөгү зыркырап кетти. "Балам, сурабачы ушул Куранды" деди. "Балам, жөн эле жата берчи, сабыр кылып ооруңа" дегенде, "Ушу текшедеги Курандарга ыйман келтирбейм" деди. Атасынын кайгысын айтпа. Устазына барып сурады: "Устаз, сен менин балдарымды эмне кылдың сен? Капыр болуп өтүп атат, капыр болуп, жаны ыймансыз сөздөр менен өтүп атат" дегенде, "Мен жакшы эле айттым, бирок балдарыңыз укпай койду. Көздөрүн сактабайт эле экөөтең" дейт. Көчөдө көп жүрүп калган дейт. Көздөрүн сактабайт эле, ушул нерсе аларды тосокко алып кетип калды дейт. "Мен эмне кылайын" дейт. "Айттым, дедим, сен өзүң кичинесинен баштап көздү сактаганга үйрөтүшүң керек болчу" дейт да. Кимдегим көзүн арамдан сактабаса, Аллах Таала от менен толтурат экен да. Учурда арабыздагы эң таква, эң Аллага жакын, эң сүйкүмдүү адам көзүн сактаган адам. Арам нерселерди көрбөйт. Бирөөнүн апасы да алдагы, бирөөнүн кызы да алдагы, бирөөнүн аялы да алдагы деп, бирөөнүн аялына көз артпайт. Мына ошол бейиштик амалда. Болбосо тозоктук болуп калат, Алла сактасын. Көздөрүбүздү толугу менен сактайбызбы иншалла? Керек болсо Аллах Таала айтат, "Көзүң менен" дейт. "Мен кимге дүйнө берип койсом, аял берип койсом, бирөөгө мал дүйнө берип койсом, ошого көз артып, охо, монун үйүн карачы, жашоосун карачы, машинесин карачы, кийимин карачы" деп көз артпа дейт. Ал убактылуу дейт, ал чирийт эртең, калат эртең. Эртең сурак берет ага, сен ага көз артпа дейт Аллах Таала. Көздү сактоо бул көчөдө жүргөндө, бул көзүн акысы экен. Экинчиси, кафул аза, бирөөгө дагы зыян бербе дейт жолдочу. Бирөөгө дагы зыян бербе. Бутуң менен дагы, колуң менен дагы, тилиң менен дагы зыян бербеш керек экен да.
Көчө бул менин эле жолум эмес, бул жалпы элдин жолу. Жалпы элдин акысы. Ошондуктан жолдо бара жатканда көздү сактоо менен биргеликте эмне кылышыбыз керек экен? Бирөөгө зыян бербешибиз керек экен да. Абу Зар сахаба айтты, Аллах пайгамбар алейхиссаламдан риваят кылып, мен бейиш менен тозокту көрдүм. Үммөтүмдүн жакшы жаман амалдары мага көргөзүлдү эле. Карасам жакшы амалдардын ичинде эң алгачкылардын биринде жолдогу мусурларды, зыяндарды алып койсоң, ошол менин үммөтүмдүн эң абзел, артык амалы деп пайгамбарыбыз айтты дейт. Эң бизге артык амалдардын бири кайсы экен? Жолдо кетип бара жатканда мусурларды, тикенектерди, жыгаштарды, таштарды алып коюу. Ташты аласыңбы, сөөктү аласыңбы, жалбыракты аласыңбы, жолдон бир нерсени алып коюу бул сизге сооп болот да. Абу Барза Аслами радиаллаху анху риваят кылат, пайгамбар алейхиссалам айтты: эң жакшы амал, эң сообу көп амал бул көчөнү тазалоо, жолдорду тазалоо. Бир адам Анас радиаллаху анхудан риваят кылган хадисте келет, жолду тазалап, жолдо бир дарак бар экен, элдерге зыян берген, дайыма элдер аттап өтөт, кыйналат, ошол даракты алып коюптур. Пайгамбар алейхиссалам айтты, мен аны көрдүм бейиште, ошол даракты алып бейишке жаратып бериптир, ошол дарактын жанында жатып рахат алып отуптур дейт да. Аллах. Эми бизде көп кездеше турган нерсе да. Көчөдө нар өтөсүң, бер өтөсүң, тарыптар жатып калат жерде. Бир жума өтөт, бир ай өтөт, анын жыты, вирусу тарайт. Ошол нерсени бирөө дагы алып койгонго дәрмети жетпейт да, алсызбыз да. Эгер ошол нерсени сен жолдон алып койсоң, сен бейиштиксиң сенчи. Пайгамбарыбыз бул бейиштин амалы деди. Мейли жолдон кандай эле зыян берүүчү нерсе болсо, ошол зыян берген мусурбу, ошол нерсени алып койсоңуз, бул сиз үчүн өтө пайда экен булчу. Коомчулукка да пайда, Аллахка жага турган амал экен да. Ошондуктан иншалла жолдун акысын берейли, көздү сактайлы, бирөөгө зыян бербейли, эч качан зыян бербейли бирөөгөчү. Үчүнчүсү роддус салам. Бирөө салам айтса, алиг алуу, жооп кайтаруу. Ассаламу алейкум десем, не дешибиз керек экен? Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Саламдын жообун берейли. Бул биздин акыбыз. Эгер угуп туруп, сиз менен жооп бербей койсок, Аллахтын алдында күнөөкөр болобуз. Бул мусулмандын акысы бул. Бул жолдун акысы бул туугандар. Пайгамбарыбыз үйрөтүп кетти. Кылгыла ушуну деди. Саламга алиг алгыла деди. Сооп өзү канча сооп. Ар бир сөзүңүзгө ондон жакшылык жазылат да. Салам берсе алиг алууну унутпайлы, бул жолдун акысы экен. Төртүнчүсү ал-амру бил ма'руф, элдерди жакшылыкка чакыруу. Мисалы, жолдо кетип бара жатасыз. Мешитке, жумага. Кошунаңызды жүрүңүз. Жумага барып катышып келейли. 10 күндүк күнөөлөр кечирилет экен. Сообу көп экен. Жүрүңүз. Маша Алланын үйүнө конок болуп келейли. Жүрүңүз. Балдарыңызды ээрчитип, досторуңузду ээрчитип, элдерди жакшылыкка чакырып, жүрүңүз. Давачылар чакырат го элдерди жолдордочу. Мешитке жүрүп келип кетиңиз. Аллах Таалага эң сүйүктүү амал ошол. Элди Аллага чакырган адамдан сүйкүмдүү ким бар дейт, жакшы сөздүү ким бар дейт. Элдерди кошомат кылып жүрүңүз, мешитке барып коюңузчу деп, элдерди жакшылыкка чакырып, мешитке чакырып, бактылуулукка чакырган адамдан жакшы сөздүү эч ким жок дейт Аллах Таалачы. Ва мен ахсану кавлан мимман даа илаллах. Сени Аллага чакырып атса, мешитке чакырып атса, андан жакшы чакыруучу барбы? Андан жакшы сөздүү барбы? Эч ким жок деп Аллах Таала өзү жооп берип жатат да. Чакырабызбы элдерди? Мешитке, намазга, бирөөгө жардам керек экен. Жүрүңүз, жардам берип коелу. Жардамга. Эмне жакшылыкка чакыра аласыз? Жолдун акысы ошол. Бирөө оор көтөрүп бартат, жүк көтөрүшүп коюңуз. Канча узун көтөрсөңүз, узак көтөрсөңүз, алыс көтөрсөңүз, ошончо сообу көп болот. Жакшылыкка чакырууну унутпайлы туугандар. Жолдун акысы бул. 5-нчи акысы, жолдун 5-нчи акысы. Жамандыктан кайтаруу дейт. Бир адам урушуп кетти башка бирөө мененчи. Сиз карап тургандан көрө барып, бир туугандар мусулманбыз, ла иляха илlalloh келмени айттык го. Койгулачы, бул урушкан жакшы эмес бул. Пайда таппайсыңар, айтайын, 2 күн өтөн өкүнөсүңөр таксылар, койгула деп ажыратып койдуңуз. Ал мейли ал ата бала ортодобу, же болбосо тууган туушкан ортосундабы, же бейтаныш менен бейтанышпы, кыскасы жолдо тыюу салынган иш болдубу бар. Эгер колуңуздан келсечи, бир жаш балдар адепсиздик кылып жатат көчөдө, тура эмес иштерди кылып жатат, көчөдө, көз көрүнө, ошол нерсенин күнөөсү жалпы болуп эсептелет алчы. Бир өзүнө эле кылган жок, чоң күнөө кылып атат алчы. Ал өзүнө эле эмес, бул башкаларга дагы жамандыкка далалат кылып жатат. Эми ошол адамды келип, иним келчи депчи. Кандайсың, жакшыбы? Ден соолуктар.
Сиз ушул жерде турганда жакшы амалдар менен алек болсоңуз сизге пайдалуураак болмок. Урушуп талашкан ордуна кечирип койсоңуз жакшы болмок. Мени бир тууганым деп жакшы сөздөр менен айтып койсоңуз, ошол жамандыктын жойулушуна себеп болосуз. Ошол жамандыктын баардыгын тең тосулушуна себеп болосуз. Андай адамдарга бейиш деп пайгамбар алейхисалам убада кылган. Жамандыкка жапкыч болгон адамдаргачы. Ошондуктан жакшылыкка чакырайлы, жамандан кайтарайлы, ушул жолдун акысына өзгөчө маани берейли. Эмне болду жолдун акысы? Көздү сактоо. Дүйнөнү да кызыгып карабаңыз керек болсо. Экинчиси, зыян бербе эч кимге, зыян бербе. Пайда жетсе жетсин, зыянын жетпесин, тийбесин эч кимге. Саламга жооп берүү, жакшылыкка чакыруу, жамандан кайтаруу. Бул сизге өтө зарыл. Жолдо кээ бирөөлөр эч ким көрбөйт деп караңгыда дарат сындырып коет, же мусурларды таштап коет. Бул жакшы эмес, эч ким көрбөйт деп. Бир көл бар экен да. Анан падыша айтыптыр, баарыңар сүт куйгула десе, эртең менен келсе жок эчтеке. Сүт куйулбай эле баардыгы суу куюп туруп, падыша көргөн жок депчи. Эртең ачыкка чыгып калды. Сиз менен биз эртең ачыкка чыгат кыямат күнүчү. Баардыгы ачыкка чыгат. Ошол күнү сиз менен биздин жүзүбүз жарык болуш үчүн сиз менен биз жакшы амалдарды сүйүнүп кылайлы. Жасалма кылбайлы. Ар бир жакшы ишти Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кылайлы жана көп-көп кылайлы. Акыркысы айта турган сөзүм, пайгамбар алейхиссалам риваят кылат. Исма ва ати уккун, моюнсуңгун дейт. Ин устимил алейкум абдун хабашиюн. Эгер сенин башчың кап-кара негир болсо дагы дейт. Канна расаху забиба. Кап-кара негир, башы ушу жүзүмдөй, жанагы забиба деп туруп мейиз айтат да, мейиз. Жүзүм курап кичинекей болуп коет го. Ушундай башчы болсо, башыңардын башы кичинекей жүзүмдөй, кап-кара. Ошол адам силерге башчы болсо дейт. Ук дейт эмне десе. Эми башчылар жаман нерсе айтпайт да, жолду тазалагыла дейт, үйүңөрдүн эшигин алдын тазалагыла дейт, жакшы иштерди кылгыла дейт. Тура эмеспи? Биз жардам берели ошолорго. Биздин мойнубуздагы бул акы, бул милдет бул. Башчыларды сыйлоо, жана аксакалдарды сыйлоо, аалымдарды сыйлоо бул диндин акысы бул. Ким андай кылбаса, ал 200-дүлүктөн чоң үлүш алыптыр дейт. Андай адам 200 адам, бир гана 200 адам сыйлабайт дейт. Эми сыйлайлы бири-бирибизди бул жашоодо. Жаман жакшы сөз айтышкандан көрө сыйлап, урматтап бири-бирибизди, башларды сыйлайлы. Ошондой эле сиз менен биз өзүбүздүн айылдагы, көчөдөгү, мечиттеги, жамаатыбыздагы, ишканадагы жаш улууларды сыйлайлы, жана алымдарды сыйлайлы. Аллах таала бардыгыбызга мунафыктын сыфаттан куткарып туруп, момундук, ыймандуулук, таза сыфаттар насип кылсын.